Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков 7-июнь күнү Талас районундагы Көгөй жана Долоно айылдык кеңештерден келген депутаттарды кабыл алды. Куш келипсиздер. Биздин Жогорку Кеңешке айыл өкмөт менен айыл кеңештин башчыларын бир окутууга аракет кылдык эле. Эми быйыл баягы кичинекей формат болуп калды. Кийинки жылы дагы сиздерден маселе жарыла турган болсо, ошол багытта бир иш алып барсак, анда чогуу. Сиздер менен дагы акылдашасыздар, дагы сунуштарды берсеңиздер. Эл өкүлдөрүнө жергиликтүү кеңештердин функциялары жана иштөө тартиби, ошондой эле депутаттардын ыйгарым укуктары боюнча атайын окуу семинары өткөрүлдү. Республика боюнча бардык айыл өкмөттөр эски боюнча, устав боюнча анан айылдык кеңештер деле ошол эски документтер менен жүрөт, жаңылап коюш керек. Өзгөчөлүк жаңылаганда мурдагыдай юстиция органдарына каттабайсыздар. Азыр өзүңүздөр эле каттап, өзүңүздөрдүн эсиге киргизип. Семинарда эл өкүлдөрү көптөгөн суроолорго жооп табып, пайдалуу маалыматтарды алышты. Айылдык кеңештин депутаттарынын суроолоруна жооп берип жаткан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрүнө ыраазычылык билдиришти. Акыркы жарым жылдан бери жобо 3-4 жолу өзгөртүлдү. Ал жободо болсо социалдык инфратүзүмдүк тууралуу долбоорлордон тышкары экономикалык кредиттик долбоорлорду да сунуштоо болуп атат. Пайыздыгы жагы 80% экономикалык жактан болсо, кредиттик 20% социалдык инфратүзүмдүк долбоорлор болуп атат. Көпчүлүк карапайым эл аны көп жакшы биле бербейт. Бирок жоболор уламдан улам өзгөрүлгөн сайын жакшы мындай төбөсү элге көрүнгөн адистер ошо баамдап жатат да, эмне өнүктүр фонд микрокредиттик компанияга айланып бара жатабы деген дагы нерселер болуп атат. Бул ошол айыл өкмөттөрү сунуш кылган экономикалык долбоорлорго. Эми айыл өкмөтү бизнес кыла албайт. Айыл өкмөтү ошол бизнеске шарт түзүп бериш керек. Ошондой ошол жергиликтүү тургундар чыгып мындай кылалы, мындай экономикалык иш кылалы десе, ошого чынында экономикалык иштерге бөлүнгөн акча. Андан тышкары Бактыбек Чойбеков кесиптештер менен биргеликте айыл жериндеги бир катар орчундуу маселелерди талкуулашты. Алсак социалдык объекттерди оңдоп түздөө жана жаңыларын куруу, айылдардын ички жолдорунун абалы, ирригация сыяктуу көйгөйлөр көтөрүлдү. Көгөй айылыбызда БДР көл жайгашкан. Бул Нылды тарап жакта. Ал көл 1974 жылы курулуп ишке берилген. Ошол убакта көлгө 2 миллион куб суу батчу. Азыркы күндө көлдүн ичи толуп калганына байланыштуу миллионго жетпеген куб суу батат. Ошол убакта көлдүн ичи керден чын болсо, азыркы күндө көлдүн ичи тарелка болуп калды. Саркынды суунун жүргөн трассасы өзүнчө болуш керек экен, таза суунуку бир болуш өзүнчө болуш керек экен деп биз ойлогонбуз. Эми баягы каза турган болсом, жана булбулжар жакабы, ошол жактан бир жерди отлот кылып бере турган болсок, ошол жакка саркынды сууну ылгоочу жай куруп алсак да жакшы болот эле деп. Себеп деген азыр караңыз, мынакей бүттүгүнүн үйүндө септик бар. Ошол сууну эле кайта кудуктан сууну өзүбүз ичип атабыз да. Мал жандын вакцинациясы. Ошол эле айыл өкмөттөгү жанагы опять же делегирование сыяктуу кылып неме кылып берип коюшкан ветврачтарды. Алар айлык албайт, бирок ветврач болуп числиться этип жүрөт. Жыйындын соңунда Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тыгыз иштөөнү буга чейин да жүргүзүп келгенбиз жана мындан ары дагы улантабыз. Кесиптештер көтөргөн маселелер боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте иш алып барабыз деди.